Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү адабият сабагыбызды өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу аралыктан өтөбүз. Экранда силерге тоонун ошондой эле ылдый карап сызылган ийри сызыктын сүрөттөрү берилген. Бир аз ойлонуп туруп, бүгүнкү сабактын темасын мына ушул сүрөткө карап чыгарып алсаңар болот балдар. Туура айтасыңар. Бүгүнкү сабагыбыз Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулаганда романы. Силер роман менен толук алдыңкы сабакта таанышыптыр. Бүгүнкү сабагыбызда Тоолор кулаганда романындагы мифтин берилишини талкуулайбыз. Эмне үчүн чыгармада уламыш берилди? Мына ушул уламыштын максатынын тегерегинде ой жүгүртөбүз. Бүгүнкү сабакта чыгармадагы аламдашуу процессинин жакшы жаман жактарын түшүнөсүңөр. Өз алдыңарча пикир айтууга көнүгөсүңөр. Айлана чөйрөгө аяр мамиле жасоого тарбияланасыңар. Романда экономиканын аламдашуу алкагында Кыргызстанда материалдык напсинин арааны жүрүп, маданият, көркөм өнөр четке кагылып калгандыгын баяндайт. Биз муну журналист Саманчиндин образы аркылуу көрө алабыз. Базар экономикасы адеп аклактын опол тоолорун кулатып, мифтеги кыскайып жана реалдуу жашоодогу элестин өчпөс махабатын бере алат. Миф, уламыштар кудум тамырда аккан кан сыяктуу Айтматовдун көркөм чыгармаларында айланат. Биз муну бир эле ушул Тоолор кулаганда эмес, мындан башка чыгармаларында дагы уламыштарды көп кездештирип жүрөбүз. Мына ушул мифтин берилишине балдар, бизде мансап деген сүрөттү кошо берип атамын. Мансап деген эмне? Эмне үчүн адамдар абийирин, адеп аклакты мансапка, бийликке, сүткорлукка алмаштырып жиберишет? Мына ушул суроонун тегерегинде талкуу жүргүзүүгө даярдык кылат. Ошондой эле эмне үчүн сүйүү туруктуу болуу керек балдар? Эмне үчүн ар дайым кайгылуу аяктайт? Мына ушуну дагы талкууга даярдайсыңар. Эми биз романдын башкы каармандары же болбосо бир планга коюлган адам жана жаратылыш маселесине келели. Романдын баш каарманы Арсен классикалык музыканы сүйгөн кабарчы. Өзүнүн сүйгөнү Айдананы Түбөлүктүү колуктуу операсына алып барууга сөз берет. Экөөнүн сүйүүсү жомоктогудай болуусуна ишенчү. Бирок Айдана сүйүүгө бек болбоду. Бай ишкер менен кетип калды. Арсендин өзөгү өрттөндү. Теңир тоо чокусунда Жаабарс менен үзөңгүлөш болуп калам деп эч ойлобосо керек. Ал эми биздин экинчи сүрөтүбүздө турган балдар Жаабарс Теңир тоонун чокусунда ууга кабылат. Табият дегендин өзгөрүлбөс шарты бар. Ал шарт тагдыр балдар. Кабылан тукумунан тараган Теңир тоонун мөңгү барсы олжосун эч кимге алдырчу эмес. Түйүнүн чечпес тагдырга айлабарбы? Картайган кезде бул барс жалгыз калды. Үйүрүнөн ажырап жашады. Аларды чайнап салгысы келди. Бирок бир күч аны токтотту. Гүл дүйнөсү күбүлгөн барс өмүрүнүн акыркы минутасында адам менен бетме бет болуп бир тагдырды бөлүшөрүн билбесе керек. Чыгармада силер кеңири таанышкансыңар, мына ушул барстын түгөйү, Жаабарстын түгөйү, Жаабарсты чанып, жаш барска өтүп кетет. Ошого аябай ачууланып, чайнап салгысы келди деген жери ошол жаш барстын тукумуна карата айтылууда. Тагдырдын тамашасын карагыла балдар. Жаабарс дагы түгөйүнөн ажырап, жалгыз калып, тоонун койнунда жалгыз күн кечирип атты. Арсен Саманчин дагы сүйгөнү Айданадан ажырап, өзүнүн
айылына ушул экологиялык проблемалар боюнча келип тоого чыгып ошол теңир тоонун чокусунда курмандыкка айланып атат. Бул экөө бетме бет ошол жерде жолугушуп атат. Эми бизде үчүнчү дагы бир өзөк бар болду. Бул Кыскайык уламышы. Уламыш боюнча кыскача маалыматка көңүлүңүздү бургулам. Түбөлүктүү колуктуу аталган миф эл арасына кеңири тараган. Чокусу асман тиреген кыргыз тууларында шамдагайлыгы менен кайрат эрки шай келген бир көзгө атар мерген жашаптыр. Ал калкына кадыры өтүп, жуут бийи болуу менен кошо эң сулуу кызды өмүрлүк жарлыкка тандайт. Түгөйлөрдүн той салтанатынан кийин кыз куумай болот. Ушул жерде көрө албастар кара санашып, кызды уурдап кетип таңып салышат да, журт бийиге кыздын ашыгы бар экен, качып кетти деген жалган кабарды беришет. Кастыктын канжары дилене сайылган жигит өзөгүнөн өрткө буулуп, атынан ыргып түшүп, артына кылчак карабай тоо таянып кетет. Ошондон кийин аны эч ким көрбөйт. Кыз бир мезгилде эптеп байланган жеринен бошонуп, жигит менен болжошкон жерине келет. Бирок тилекке каршы жигитин таппай болдук кылат. Ал ошол мезгилде мен келдим, кайдасын ашыгым деп аябай катуу тоо жаңыртып үн чыгат. Ошондон кийин өзү дагы көздөн кайын болуп кетип, бүгүнкү күнгө чейин мен келдим жан түгөйүм, кайдасың деген анын үнү жаңырып турат деп айтылат. Мына улуу теңир тоодо үчүнчү жалгыз калган адамдар. Эми мына ушул мифтин берилиши менен жазуучу бүгүнкү күндү сын көз менен карап, жеке кызыкчылыкты жана көрө албастыктын казанын асып, ээсин жоготкон инсандарга ушунчалык бир катуу эскертүү берип аткандай болот. Эмесе бышыктап көрөлүчү балдар. Миф деген өзү эмне? Мушуну алгач чечип алалы, Миф кишилердин ой туюмун терең катмарына топтогон улуттук психиканын уюткусу. Ал элдик эс тутумдун данеги десек болот. Миф менен фантазияны каражат кылып отуруп, калктын философиясыны жана тарыхын билсек болот. Миф менен уламыштарды чыгармага киргизүү чыгарманын ички дареметин байытат, мазмун өрүшүн кеңейтип алат. Жазуучу миф аркылуу бүгүнкү күндү сын көз менен карады. Жеке кызыкчылык, көрө албастыктын казанын асып, эсин жоготкон инсандарга эскертүү берди. Акпаган көл сыяктуу силердин азыркы түзгөн кырдаалыңардын артында кризис жатат деген ойду ачык даана билдирди. Пайданын кызуусунда сейрек кездешкен ак барска уучулук жасоодо ушул техника жардам берип жатты деген сөзгө кандай карайсыңар балдар? Албетте, ааламдашуу мезгилинде техника аябай өнүктү. Бирок ушул өнүккөн техниканы биз туура эмес пайдаланып жаткандыгыбызды дагы бир жолу бизге эскертти. Ошол мөңгүнү жардырууда, барстарды атып колго түшүрүүдө пайда көрөм деген Арсен Саманчиндин айылдаштарына каршы турушу анын эрдиги, ачкөздүккө, мансапкордукка жана сөөлөткөрдүккө каршы турушу. Мына ушул дүйнөкордук дейбизби? Дүйнөкордукту сүйгөн адамдар
башка бирөө менен эсептешпей тургандан берип атат да бизге. Ушундай терс сапаттардан алыс болууга эскертет. Ушундай азыр эле биз айткан ачкөздүк, мансапкорлук адамзатка айтып бүткүл азап алып келеткен балдар. Мына ушул ачкөздүктүн айына үңкүрдө жаткан анын денеси. Кимдин денеси үңкүрдүн алдында жатып калды? Албетте Арсендин денеси. Арсендин жаш өмүрү кыйылды. Ал ушул экологияга сактаймын деп, биздин ушул барстарды сактаймын деп өзүнүн сүйгөнү Элестен бул жолу түбөлүккө айрылды. Элестин трагедиясы бүгүнкү ааламдашу доорунун курмандыгы болду деп ачык айтсак. Эгерде уламышта Кыскаевдин трагедиясы ошол мезгилдеги куралбастардын, ушакчылардын айынан болгон болсо, ал эми Элестин трагедиясы бүгүнкү мансапкорлордун, сүткорлордун, акча деген адамдардын артынан болуп атат. Мына ушул эки бүгүнкү учур менен мифтин журуштурулуп, аябай ишенимдүү берилиши Айтматовдун чоң эмгеги. Айтматов реалдуу журуштуруп берүүнүн устасы десек болот. Жазуучу мына ошол мифке таканчыктап туруп бүгүнкү дүйнөнү жаратты. Ага сын көз менен карап, адамзат тиричилигинин дүйнөлөшүү алкагында экономикалык бет алышка кор болуп жаткандай көкөйкести маселелерди айтып өттү. Миф окуялардын тардыгына, окуялардын ушунчалык кантип айтсак күрдөөлдөшүүсүнөн ээрчи өзүнө кишини тартып барат. Ой дүйнөнү сүртүп, ой санаага алыска канат кактырат. Мына ушунун өзү бизди ойго түрттүү, акыл эсибиз менен акыл жүгүртүп иш жасоого түрттүү Айтматовдун эң бир кемеңгерлиги деп айтсак адашпайбыз. Азыркы уккан ушул бышыктоодо уккан сөздөрдүн баардыгын силер үй тапшырмасында өз алдыңарча 100 себеп деген ат менен аткарасыңар балдар. Адам болуу канткенде адам болот деген суроону коюп, эмне үчүн кантип деген суроолорго жооп берип, силер ушул 100 себеп бата турган идишти өз алдыңарча кооздоп, жасап, иш столуңарга коюңуздар. Мен кооздоп сыртына жазып койдум. Кааласаңар орус тилинде, кааласаңар англис тилинде, кааласаңар кыргыз тилинде жазгыла. Мен 100 причин деп жаздым. 100 себеп. Силер дагы ошентип жазып, анан күн сайын мына ушул 100 жооптап, аларды барактарга жазып, кооздоп, ушул идишибиз толгонго чейин саласыңар. Качан идиш ошол 100 жооп менен толгондо, ал идишти мага тапшырасыңар. Андан кийин биз талкуу жүргүзөбүз. Бул силерге адаттан тышкары тапшырма. Албетте бул бир күндө бүтпөйт, 100 күндө бүтүүчү тапшырма болот. Бул бизге ошол Чаталовдун методун эске салат. 100 жолу кайталоо дегени. Эмесе бардыгыңарга ийгилик каалаймын. Адам болгула, инсан болгула, Кыргызстан үчүн күрөшкүлө, мекенди, табиатты, үй бүлөнү сактагыла. Көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла.